Москва жергесинде азыр ар бир облустар, райондор, коомдор түзүлүп, алгылыктуу иштерди жүргүзүп келе жатат. Ошол алдыңыздарга мен азыр Өзгөн коомунун мүчөсү Медер Абдуллаев агабызды чакырып алсак. Келип койсоңуз, Медер ага. Саламатсыздарбы, урматтуу бордоштор, урматтуу туугандар. Улуу кыргыз элимдин эне тил майрамыңыздар менен. Урматтуу бордоштор, мындай убакытты туура пайдаланып көп айтыштын кереги жок. Чындыгында кандай гана сөздөр айтылды, каалоо тилектер айтылды. Деги эле улуу кыргыз элинин кыргыз тили өчпөйт, өсөт. Анткени кылымдар бою биздин улуу манасыбыздын кол жалма жок мезгилде дагы биздин эне тилибиз ушул урпактарга ушул күнгө чейин алып келген. Аны баарыбыз билебиз. Ошон үчүн мынабы шартка байланыштуу мына 25 жыл эле болуптур мен келип бул жерде Москвада отурукташканыма. Анан азыр кийинки көбүрөөк залда жаштарыбыз отурат, жаштарга айткым келет. Эң биринчи эне тил ушу үй бүлөдө балдарды бапестеп кичинекей ата энесинен кыргыз тилинен үйрөтө баштасак, анан келечекте буюрса чындыгында мен ойлойм айрыкча мына Москва кайрыктары биздин Багытбек Шериевич келгенден бери уюшулуп аябай чоң ийгиликтерге неме кылып атат. Жана болсо азыр болсо бүткүл россиялык филиалдарды ачканыңар аябай кубандырат бизди. Мен ишенем келечекте кыргыздын балдарынан улуу манасчыларыбыз төрөлөт. Керек болсо азыр улуу биздин муундарыбыз Европада дагы иштеп атышат, океандын ар жагында Америкада да иштеп атышат. Келечекте Кудай кааласа ошо улуу манасчыларыбыз төрөлөт деп ишенебиз. Дагы бир рет кыргызым улуу эл бар бололу, бир бололу, эне тилибизди колдойлу. Рахмат, Медер ага. Сиздин оюңузга 100% кошулам. Тарбия башаты үй бүлөдөн дейт. Сиз айтып кеткендей, ар бирибиз үй бүлөдө кыргыз тилин аздектеп балдарыбызга кыргызча сүйлөсөк эле биздин эне тил кылымга арткан тил экендигин тастыктап дагы азыр эми алдыңыздарга жана жуп болсун деп чакырып аттыңар эле. Мен азыр атайын Кыргызстандан келген биздин ардактуу конокторубуз Болот Токтобаевди жубайы Сүйүнбүбү Анарбаева экөөнүн дуэт ырдап берсин деп чакырып кетейин. Экөө алдыга чыккычакты бир кыскырма сөз өз атымдан мына коомдук уюмдардын жетекчиси, элчиликтин өкүлдөрү, адабий чөйрө, маданий чөйрө, илимий чөйрөнүн кызматкерлери отурат. Болоттун жөнөкөйлүгү, арген огондору, залкар ырч экендиги, айтылып ырыспайдын окуучусу экендиги, бирок бийликке, байлыкка, мансапка умтулбагандыгын баарыбыз билебиз. Кийинки маданий күнүнө ушул Москвадагы элчилик баш болуп туруп, атайын министрликке кат жолдоп туруп, Татмакай өзүнүн бийлик бербеген наамды эл берип койгон ошол наамды кайрадан расмий түрдө берүүсүнө түрткү берип кат жолдоп койсок деп сунуштап кетет элем. Эмесе элибизде эми дуэт ырдап туруп анан кийин көпчүлүктүн суроолору боюнча кааласаңар экирди убакыт кет. Жамал Абдуллаева деген эжекебиздин сөзү жазылган Сүйүндүм деген коомду дуэт кылып Мен сени ушунчалык сүйүп жүрдүм, назданып сүйүрүм, ырдап жүрдүм, кечирип өкүнбөй калганымда курсама чыдай албай ыйлап жүрдүм. Sen bolso sezimimdi, sen bolso sezimimdi, sen bolso sezimimdi, kordağın su, jaralı yüreğimdi, kıy
кыргыздар ойлобойм, бирок мен мына азыр эми алдыда бир чыгара турган оонун темасын айтып коеюнчу. Мына ушул эне тил жөнүндөгү сөздөрдүн баары жогу темасы ушундай да. Бул кыргыздар башка улуттун элдерин тилдерин жокко санабай же чалгандык эмес деген оон жарайт. Бул аз кандай бир кичинекей элдин тилин сактап калуунун аракети гана деп оон жарайт. Кандай дейсиздер? Мен күнгө жеткен азат тилим, эзелтен ынтымакка башат тилим, эртеңки келечеги айдан ачык, эл менен алга карай басат тилим. Ошол кыргыз тилин элге даңктап даңазалай турган жанатан бери кыскача урмат эжеде отчет берип кетти. Бүгүн Москва кайрыктары уюштуруп аткан жок, кыргыз тил коому жана жалпы коомчулук уюштуруп атабыз бул кечени. Ошентсе дагы Багыт агай жетектеген Москва кайрыктары адаби клубунун таланттарына көркөм окууга, өздөрүнүн калемдеринин күчүн сиздердин алдыңыздарга сынатууга чакырып алсак, биздин Татын Акай Сакадай бою Саралтын белгилүү алып баруучу бүгүн эми конок болуп отурам деди. Бөөрү караса да бир койлук алып бар деп туруп болуптур деп алып баруучулукту тизгиндеп атам. Баягы сынагандык эмес. Бааны өзүңөр берерсиңер. Гүлжан келе кой, коногум менин ардактуу жана ошондой эле Жаңыл Мырза Жапарова, Анара Өмүрбековна Москва кайрыктары адаби клубунун жаш таланттары көптү үмүттөндүргөн калемгерлерине көңүл койсок. Чоң рахмат, Зарыл эже. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, кадырлуу мырзалар, жалпы биздин бүгүнкү салтанаттуу кечеге келген жалпы кыргыз мекендештер. Амансыздарбы? Жалпыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эмне демекчибиз? Баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Каерде болбоңуздар, аман болуңуздар, ден соолуктуу ата мекенибизге аман кайтыңыздар деген жакшы тилектер менен мен кыргыз болуп төрөлгөнүмө мактанамын, кыргыз кызы болгонума мактанам. Андыктан биз кыргыздар болбосок, кыргыз тили кайдан сүйлөнмөк эле. Ошон үчүн мен өзүмдүн калемиме таандык кыргызым деген ырды окуп берейин. Кыргыз сулуу кылымдарды карыткан, кыргыз улуу оруну бар тарыхтан, берекелүү дастар конун жайылтып, душманында пейили менен багынткан. Кыргыз кымбат, тоолорунда жүрөгү, кыргыз сымбат, зоолорунда түнөгү, түк кере жок, пейилинден айланам, кимди гана тамшандырбайт мөрөгү. Эй кыргызым, аалам чарык деп айланып, бирде күлүп, бирде катуу каарданып, турса дагы сени менен бир бүтүн, кыргыз барда күн төгүлбөй жарык. Турса дагы сени менен бир бүтүн, кыргыз барда күн төгүлбөй жарык. Саламатсыздарбы? Сиздердин баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Менин окуй турган өрөм Алтынбек Исмаиловдун «Кантип айтам» деген тил жөнүндөгү өрөм. Эх, кыргызым, ойлончу, эсти жебе, энатаңдын айтканын эски дебе, тарыхты сен тарсатып салган менен таңдайыңа сайлат эски жебе. Какшап келем, доо кетип балдарыңа, каргыш сөзгө кабылып калбагыла, бурмаладык тилди деп кантип айтам, бабалардын байыркы арбагына. У чалканды мойнума артам дагы, улутумдун азабын тартам дагы. Уnuттук деп тилимди кантип айтам, урпактарга уялбай аркамдагы. Тилсиз элдин тукуму курут болгон, тилин сактап калган эл улут болгон, ата салтын мурасын унуткандар, акыр түбү тирүүлөй дудук болгон. Ташты сыгып тарыхты айткым келет. Ташты сыгып тарыхты төккүм келет. Тилимди мен тоо тутуп
Эне эсирип чаңгандарды эне тилде ашатып сөккүндө. Бардыгыңыздарды эне тил байрамы менен дагы бир жолу куттуктайм. Бул дүйнөдөгү биздин улут экенибизди сактап турган бул тилибиз. Ушул мен бийик, мен тилим менен деген ырым бар эле, өзүмдүн калемиме таандык, ошону окуп берейин. Энеден денем өткөн, тилим бар, баасы чексиз. Бул дүйнө байлыктардын баары жеткиз. Байрагым көктө турса, бөтөн олуга башым дейип, баркыңды билбей тилим, башка тил жакшы деппиз. Өз тилиң өгөйлөнтүп, ушулбу жакшылыгым. Башка тил мейли билгин, буга жок каршылыгым. Жол бербейин менин тилим, бөскөртүп сүйлөшүңө. Ал сенин көөдөнүң бош, нар жагы тайкылыгым. Бул тилди бабаларым сатпаган салгылашта. Канымда кыргыз барда, кыргыз тил сакталышта. Сен кыргыз, мен кыргызмын, парызың тилиң сакташ. Укугуң жок сенин, акыңда жок, бурмалап тилиңди аксатышка. Сүйлөймүн, жазамын, бул тилим менин күчүм. Биз улутпуз, тил бар үчүн, ойлон, ойгон, барын түшүн. Мейлисен башка тилди билбейт деп, шылдыңда маани бербейм. Бийик мен улукмун, тилимди сүйгөн үчүн. Мейли гүл, шылдың кыл, мен ага маани бербейм. Бийик мен, жаралгам өз тилимде, мен эркин сүйлөш үчүн. Бардык агайдын мектебинин күчтүүлүгү мына көптү үмүттөндүргөн жаштарыбыздын мактоого татырлыгын ушул акын кыздарыбыз айгинелеп кетти окшойт. Түндүкмүн деп элирбей, түштүкмүн деп көбүрбөй, ортосунан оң солдун чыкканмын деп сөгүнбөй, уруумда кыргыз деп, улутумда кыргыз деп, жүрөлүчү бөлүнбөй деп туруп бүгүнкү майрамды жалпы даярдаган музыкалык программабызды баштап алалы. Алдыңыздарга Болот мырзанын иниси Тойчубек Бекташевди чакырып алсак, арасынан иниси өтөт, устатынан шакирт өтөт дечелеп. Бүгүнкү тил майрамы менен барыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Энеке дегендер жакшы чыгарма эле, сиздер үчүн ошону аткарып берейин. Кадырын билем эненин, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүтүн акташ кыйын го, ушулар сизге беремин, ушулар сизге беремин. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайрана. Ал барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Өмүрдүн гүлү солбосун, өкүнүч күндөр болбосун. Өзгөлөр капа болсо да, капа болмосун, апамды Кудай колдосун. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун
суусун таба алсам апаке сизге беремин, энеке сизге беремин. Энекем менин байлыгым кечпеңиз суусун кайгынып, алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Энекем менин байлыгым. Анықтап кеттің окшойт, бар болугой. Ал эми азыр алдыңыздарга биздин жаштар жана Гүлбарчын айым айтып кеткендей, ушул жака оокат деп келсе дагы бош убактысында жаман жолго түшүп кетпей, чыгармачылык менен, спорт менен машыгып келе жатат. Азыр алдыңыздарга көптөн өзүнөн көптү үмүттөндүргөн жаш балабыз жана достор тобун алдыңарга чакырып алсак. Намазбек уулу Ибрагим достор тобунун коштоосунда. Саламатсыздарбы? Тил майрамыңыздар менен куттуктайм. Ысбай Абдыкадыровдон биз экөөбүз деле чыгармасын даярга уруксат этиңиздер. Bilmem kaydan yaralarsın sen bana. Kandayıma dükkan yalnız bakıkta. Güzülüm buyruk alıp Намазбек уулу Ибрагим менен болду алдыңыздарда. Ал эми достор тобу кетпей турсаңар,
Азыркы кезекте атайын сахнага адашып чыга алгандан кийин ыргесени улантып кеткиле. Эми тил майрам болгондон кийин аягын ыр майрам менен, ыр чачыла менен аяктоону туура көрдүк. Жана биздин Москва кайрыктары адаий клубунун Мекенчил партиясынын мүчөсү Шамал келе кой. Биз муну өзүнүн аты Елдиз, бирок Шамал деген ушундай бир каймана аты бар, өзүнө жарашкан, ушунчалык Шамалдай. Биздин мекендин бир канатын алдыга сүйрөп жүргөн жаштардан эмесе достор топ. Жамбыл Манайгамович, бүгүнкү тил майрамыңыздар менен куттуктайбыз.
асыл сөздүн дагы бир ээси Бактыгүл эже сураныптыр, келип коюңуз. Түндүк ичинде мен бүгүнкү улуу күн баягы тил жөнүндө дегенден дегиле конок болуп эле койбой келейин дегем да. Андан кийин забыл кичине кытырлап өткөндөн тыпырап калдым. Эмесе баарыңыздарды ушул улуу, укмуш, керемет тарыхый ушу жаралуу тарыхынан бери итүүлүккө боло турган улуу тил майрамы менен куттуктайм да. Куттай берсек баягы куюлуп келе берет дегендей, жакшы тилектен жарымыбыздын дегиле немеси жок, түбү жок. Ошон үчүн түккен болбоңуздар. Анан түштүк деген маселе боюнча тарыхы чоң ошол төңкөрүштө төгүлүп чыккан бир ушундай жүрөктөн жарып чыккан саптар бар эле, ошону окуп коеюн. Күтүүсүз окуп атам. Ачып албайм. Кыргызым, Кыргызым жарык чачкан чырак болсун. Кыргыз эл ынак болуп ырыс толсун. Адамзат түшүнгөндүр байлык деген, чынында жууса кетер кири колдун. Жараткан карын төгүп жел жөнөтсө, кетебиз соолуп калган гүлдөй болуп. Өмүрдөн өтөлүчү, о кыргызым, жүрөккө тирүүлүктө сүйүү толуп. Бул дүйнө жалган дүйнө, түшүнөлү. Өмүргө келүү кыйын, оңой өлүү. 5 күндүк тирүүлүктүн коногубуз жарабай кыргызымды жикке бөлүү. Каның бир, кайда барба кыргыз дешет, ичара түндүк түштүк болдук жетет. Капталдан байкап туруп капысынан, душмандар ырксыз эл деп каптап кетет. Билбесең, бир жөн эле кыргыз калкым, бөлүнүү эмнекенин улут баркын, оштогу окуяны унуттукпу? Эсиңден эч чыгарба, чыгат тарпың. Жалынып, того келтир жаратканга, кыргызды түштүк түндүк таратканга, суктанып ала тоого бейиштей деп, алыстан бүт дүйнөнү каратканга. Түндүктө ысык көлү чалкып жатат, ак куулар эркин учуп калгып сызат. Сар челек көз суктантып түштүгүндө, жашырып кыргыз сырын ичке катат. О кыргыз, ошол көлчө болбойлукпу? Мезгил жетти акылга толбойлукпу? Бөлүнүшүп бөрү жеп кетелекте, акылдашкан айтышты койбойлукпу? Бөлүнүү көңүлүмдү зыркыратты, сыздатып жүрөгүмдү чыркыратты. Тазалап жан дүйнөнү кыргыз калкы, тилейли тынчтык менен ынтымакты. Жана жуп болсун деп сурандык эле Булбул эжебиз Гүлүпа Карымшакова эжекени кайрадан чакырып берейин алдыңыздарга. Гүлүп эже менен ушу майрамыбызды куттанып, биздин кыргыз бар жерде тойда көп, майрамда көп. Ошон үчүн кыргыз аман болсун, кыргыз аман болгон жерде бар жакшылыктар болот. Телевизия эч качан түгөнбөсүн. Жумамедин Шералиев, Кыштак четинде. Götürüp çakan aymadı, tabası giyin saymadı. Çocuk cıhtın ayrıldı,
спорттан дагы ашып түшкөн баягы таланттуу Алтын булактай шын көрүндүн ээси Мурат мырзаны чакырып алсак береке. Тилибиз өчпөсүн, өссүн. Сиздер үчүн Керим Туропов туулган жер. бөрк ал десе башından қан алышқан,
бөдөнөдөй бөкчөңдөп жан багышкан, эне тилин унутуп мансап үчүн канчалар маңкуртка айланышкан. Жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен, билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабыландын баары эле манас эмес. Халкын чаңган, халкынын тилин чаңган, кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Тукумуңда, тууруңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз монжуга тоголоп бир. Урматтуу коноктор, Tuhan
Москвада негиздеп, ыркесени негиздеп, жана бүгүнкү кеченин сценарийин түзүп берген эмгек ушул кыздыкы. Эндештер, бүгүнкү тил майрамыңыздар менен сиздер үчүн жаштарга. стиль байрамымен чын жүректен құттықтаймын. Анда мен сіздер үшін апас жайнақ балабыздың ақ күнім атты шығармасын жаздырып келе соны қалдырыңыздар.
чыдап колдоп кубаттап коштоп бергениңиздерге ыраазыбыз. Бирок өкүнүчтүүсү Жарыяны Багыт мырза эч ак эле берди эле кыргыздар биримдигибизди бөлөк элде көрсөтүп, Жарыяны таркатып, татынакай болуп отуруп келип, колдоп кубаттап салымыңарды тилди өнүктүрүүгө кошуп кетсеңер, бүгүн өзгөчө чоң салым кошкон болот элеңер. Бирок сиздерге эскертүү жана сураныч, кийинки жылкы майрамда жалпы салымды кошуп, мына Татынакай биздин өнөр адамдарынын атайын Кыргызстандан келген конокторубуздун кечесине ырларына күбө болдуңар. Кийинки жылы мындан да чоң деңгээлде өткөрүүгө мен жалпы бардыгыңыздарды чакырып кетем дагы. Сөздү жыйынтыкташ үчүн кыргыз тил коомунун Москва шаары менен Москва облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Багытбек Шериевич Бапановду алдыңыздарга чакырып алайын. Эмесе сөз Багыт агайда. Урматтуу коноктор, бүгүнкү күн аябай жогорку деңгээлде өттү. Эл аралык эне тил майрамы тарыхта кала тургандай болуп атат. Биз ар дайым эне тилибизди сактайлы, эне тилибизди коргойлу, балдарыбызды эне тилге үйрөтөлү, кыргызчага унутуп калбайлы, өзүбүзгө сүйлөйбүз. Балдарыбыз орус окуп жүрүп, эне тилди унутуп баратат, аларга үйрөтөлү. Анан бардыгына ушу жакшылыктарды кылайын, ийгиликтерди кылайын. Кыргыз эл аман бололу, тынч бололу. Анан бүгүнкү күндө өткөзгөнгө жардам кылган мага Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү Зарыл Ибраимовго кол чалып койсоңуздар. Аябай чоң жардам кылды. Сага чоң рахмат. Ийгиликтерди кылайын. Ошондой эле Гүлжан кызыбызга да ийгилик. Ошондой эле башка колдош кылган биздин башка кайрыктары адам мүчөлөрүнө дагы баш билдирем. Ошондой эле бүгүнкү күндө ыр окуп, ырдап келген конокторубуз бар. Аларды биз ошо ыраазычылык кат менен сыйламакпыз. Ошондо аксакалдар кеңешине келип койсоңуз, аксакалдардын атынан эрте абылда агайыбыз окуп коеюн. Москва шаарындагы Кыргыз диаспорасынын аксакалдар жана коомдук кеңешинен мекенибиздин аброюн эл арада көтөрүүдө, улутубуздун руханий байлыгын сактоодо, кыргыз маданиятын жана мекендештерге дүйнөлүк эне тил майрам күнүн колдоп, чыгармачылык талантын тартуулаган үчүн Токтопаев Болотко, ошондой эле Сүйүнбүгү Анарбаевага ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бул ыраазычылык каттары Москвадагы кыргыз тил коомунун өкүлчүлүгүнүн атынан дагы рахмат сиздерге. Бар болуңуздар, рахмат сиздерге. Бул ыраазычылыкты биздин аксакалдар коомунун төрагасы Райымкул берип жиберген экен. Өзүнүн убактысы болбой, мен аксакалдар кеңешинин аксакал мүчөсү катары Багыт эним чакырып, азыр ошону тартуулап отурабыз. Ушундай сыйлыктарды ар дайым алып жүрө бергиле. Жолуңуздар жакшылык болсун ар дайым. Ырга кыргызды чөгүп жүрө бериңиздер. Аябай көңүлүңүздү ачып бердиңиздер, мекендештердин. Эртең жолго чыгып атасыздар, билишимче. Барсаңыздар ушу жакшы барып, тууган уруктарга, жерлештерге барган салам айта барыңыздар. Аман болуңуздар. Сиздерге чыгармачылык үй каалайбыз. Рахмат. Асмандан бал-бал жанган кыргыз тилим, ааламга аты чыккан жылдыз тилим, арбай кылымдарды багынта бер, ардагым атамурас эне тилим деп туруп,
Бүгүнкү ушул кечени ушул майрамды уюштуруп берген тикелен тик турган Шайырбүгү Мырзабаеваны ордуңуздан туруп койсоңуз бир жолу жана кечеге топ кошуп берген бүгүнкү өнөр адамдарына дагы өз атымдан ушунчалык алкыш айткым келет. Ал эми жердештер, мекендештер, коомдук уюмдардын жетекчилери жанагы эле өтүнүч кийинки майрамды жалпы колдоп кубаттап, мындан да чоң залда монтип жарым толгон зал эмес, дүркүрөтө кол чабуулар менен кыргыз тилин өнүктүрүүсүндө майрамына кош колдоп кубаттап келип бересиздер деген ниеттемин. Сиздердин назарыңыздарда алып баруучулук милдетти буга чейин аткарып жүрсөм дагы жаштарга чылбырды берип койдук эле. Бүгүн жаштарыбыз конок болом деди, дагы баса белгилеп кеттим. Биз сиздерди ар дайым конок кылып төбөбүзгө көтөрүп алууга даярбыз. Келген кадамыңыздар ыраазы болуңуздар, кемчилик болсо кечирип коюңуздар. Ушуну менен кечебизди жабык деп жарыялайм дагы. Сиздердин кызматыңардан мен Зарыл Өмүралиева жана Багыт агайга чоң рахмат. Жакшыларыңыздар. Спасибо хозяевам этого конференц-зала, организаторам. Отдельное спасибо. Всегда будьте счастливы, удачи, успехов. Мы надеемся, что будем впредь всегда таких